Маршрутка айдоочусу иштен алынып, балалуу аялды эмнеге салбай койгонун түшүндүрдү. Баткен коогалаңынын катышуучулары митингге чыкты. Адвокаттардын экинчи курултайында жаңжал чыкты. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Айтмакчы программасы күндүн маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Эске салсак, Бишкек шаарындагы маршруткалардын биринин айдоочусу коляскасы болгон үчүн балалуу аялды салбай жаткан видео тараган. Маалыматка караганда, соц тармакка бул видео чыгары менен тартип сакчылары издөө иштерин жүргүзүп, арча эшик дордой каттамы менен каттаган 203 маршруттук таксинин айдоочусун аныкташкан. Ал 1984 жылы туулган МБ экени белгилүү болгон. Жаран милицияга төмөнкүлөрдү билдирген. Мен Мамбеткулов Бекбек Жакшыбекович 203 номердеги маршруттун каттуусунда водитель болуп иштейм. Бүгүнкү кылган одоно мамилем үчүн Бишкек шаарынын тургундарынан терең кайгыруу менен кечирим сурайм. Жана ошондой эле карындашыма кылып койгон ачуума алдырып кылып койгон үчүн терең кайгыруу менен кечирим сурайм. 1 жыл мурунда ушундай окуя болуп, анын кесепетинен маршрутканын ичиндеги адамдар жабыркаган. Алардын чыгымын төлөгөм. Ошол себептен колясканы салонго салган эмесмин. Бул үчүн жалпы коомчулуктан кечирим сурайм деп билдирген ал. Милициянын маалыматына караганда, айдоочу каттамдан четтетилип, жумуштан алынды. Андан аркы жоопкерчилигин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн алгачкы тергөө бөлүмү карайт. Мындан сырткары, 203 маршруттук каттамдын бригадасы текшерүүгө алынып, техникалык бузуулары үчүн 2 протокол түзүлүп, 10 000 сом айып салынды. Өкмөт үйүнүн жанына 1999-2000 жылдардагы Баткен окуясынын катышуучулары митингге чыкты. Акцияда ондогон адамдар ар кыл плакаттарды көтөрүп турушту. Чыккандар президентке аларга макам берүү өтүнүчү менен кайрылып, үй бүлөнүн багуусун жоготкондорго бөлүнгөн жөлөк пулдарын 1 000 сомдон 10 000 сомго көтөрүү талабын айтышты. Анан кантсын бечара. 1999 жылы Кыргызстанга Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери кирип келген. Алар бир нече айылдарды басып алып, 20га чукул адамдарды барымтага кармаган. Бул согуштун кесепетинен расмий маалыматта 54 адам курман болгону. Ал эми расмий эмес алардын саны 74 экени айтылат. Окко учкандардын ичинен 44-ü аскерлер болгон. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 30 сентябрда өтүп жаткан адвокаттардын экинчи курултайында жаңжал чыкты. Түшкө чейин съезд өтүп, саат 14:00 Кыргызстандын адвокатурасынын кеңешинин жаңы курамын шайлоо маселеси каралмак. Ага айрым жактоочулар кире албай калганын адвокат Бакыт Жумашев айтып берди. Саат 2-де келсек, филармониянын эшиктерин жаап алып, тизме менен гана киргизебиз деп кое бербей коюшту. Жыйынды көмүскө эле эч кимге билгизбей өткөрүү туура эмес. Съезд жабык болот деп айтылган эмес. Да не смешите меня, доктор. Жабык өткөрүүдө мыйзамсыз, деди Жумашев. Президент Садыр Жапаров Бишкекте Кыргызстандын адвокаттарынын экинчи съездине катышып, адвокаттар басым кысымга кабылбай эркин иштеши керек деген билдирди. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар.